кичинекей эле аябай таза, жакшы окуган, билимдүү, окууну бүткөн компьютер программисти, бюджеттен бүткөн. Анан барып эмеге иштеп калды, Жамбылда жакшы иштеп жүрдү. Мынтип көз жашын төккөн Жаран маркум Кыялбек Жалиловдун атасы. Баласы 2020-жылдын 10 августунда аюусуз мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Күнөөлүү Ош шаарынын 26 жаштагы тургуну болгон. Шаардык сот аны 15 жылга эркинен ажыратканы маалымдалууда. Бүгүн жабырлануучу тарап соттун өкүмүнө наразычылыгын билдирип чыгышты. Сүйлөптүр, жаны чыкса сүйлөптүр балам. Жалдыраптыр, көптүн жардам сураптыр. Жете эле мүнөттө уруп коюп турчакты. Балдар айтып атат, биз жетпей калдык дейт. Ана мен бардым да эмне кылайын? Кирсем кан, ошо жагы тергөөчүлөр бардык эме кылат. Канды баары алып чыгып калыптыр. Веналарын баарын кесип тастаган. Жыгылганда эле ура берген бычак менен. 23 деген бул өтө эле көп го. Эми ошол жерде бардыгы материалдар жакшы, сот эксперт бардыгын берди. Акырына келип эле ушу соттон эме болду да, баягыдай тур эмес эме чыгып калды, өкүм чыгып калды. Таптаза болуп үйүндө отурган экен, ичкен эмес экен. Ал бала өзү маштык абалында пайдаланып ошо 23 жерине сайды. Балам биринчиден экинчи группадагы майып болсо, экинчиден бу балага жамандык айтпаса, үчүнчүдөн анын бала менен же ошо күнү ичип туруп отурбаса, жакшынакай жерден эле чакырып чыгып атайла өлтүрдү. Бул эмне? Бул душманыңа да мен мындайды каалабайт элем. Журналисттер силерден акыйкатты сурап, биз ушинтип келип отурабыз. Чындыкты сурап. Чындыкты жеткизгиле. Чындыкты жеткизгиле. Бул балам мен өмүр бою жүрөгүмдө так калды. Бул авария болгондо да таза чыккан. Бир оорубай жакшынакай болгон, өзүбүз кыйналып туруп ошентип, муну жакшы абалга келтиргенбиз. Эми ошол соттун дагы баласы бардыр, ошо Стамбуловбу фамилиясычы. Ошодон биз катык талап кылабыз. Эмне үчүн буга 15 жылга берет? Ошо жазасын алсын 15 жыл бергендик үчүнчү. Ал өлтүрүп коюп эле өзү антип 15 жылга кетпеш керек. Керек болсо өмүр бою кетиш керек. Эгерде атууга өкүм болгондо атып салыш керек болчанычы. Жабырлануучунун жактоочусу Көкөн Тургунбаев дагы күнөөлүүнү өмүр бою эркинен ажыратуу керектигин айтат. Мурундагы камалып чыккан Жаран 5-6 жылдан кийин чыгып дагы бир адамга кол салышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Биринчи кылган кылмышынан тыянак чыгарбай, экинчи адамдын мыкаачылык менен өмүрүн кыйган адам бул өмүр бою түрмөгө отуруш керек. Бул боюнча биз сот отурумда да айттык. Шаардык прокуратура өзүнүн кортуусун берди. Бул берене боюнча ал өмүр бою түрмөдө отуруу жөнүндө прокурор да тыянагын берген. Сот негедир кандайдыр бир кызыкчылыгын ойлоп, сотту мурун соттолуп өзүнө тыянак чыгарбаган адамды 23 жолу бычак сайып, өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн адамды 15 жыл берип карап турат. Буга действительно азыр тууган уруктары мына келип отурат. Өтө нааразы. Мындай мыкаачылык менен өлтүргөн адам эгерде атуу жаза болгондо атууга кетиш керек эле. Эгерде атуу жок боло турган болсо, ал өмүр бою отуруш керек эле. Ошо беренеде жазылган. Мындай мыкаачылык менен кылган адам өмүр бою эркиндигинен ажыратылат деген жери бар. Эми балдарым биздин күйүттү эч кимге салбасын. Мен туура Садыр Нуркожоев менен Камчек Ташиевке кайрыламын. Жетип киргиле биздин үнүбүздү. Бизге окшогон какшагандар, муңкагандар көп жатат бу биздин элибизде. Өтө көп адамдар балдарынан ажырап, бир туугандарынан ажырап, канкорлорду камай албай, кармай албай жүрөт. Ушуларды акыйкат менен кармап, жүрөгү менен туюп, көзү менен көрүп, ушуларды камап беришке бизге неме жардам бергиле балдарым. Алтынбай Бектемир уулуна соттун чечими 2021 жылдын 22 январында чыккан. Өкүмгө наразы тарап 30 күн ичинде Ош облустук сотуна даттанууга укуктуу. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз катчысы Назгүл Исманова билдирди. Жогоруда өкүмдү биринчи станция соту тарабынан кабыл алууда биринчи соттолуучунун, жабырлануучу мыйзамдуу өкүлүнүн жана күбөлөрдүн
жана ошондой эле соттук медициналык экспертизасынын корутундуларынын негизинде жана ошондой эле иштин ичинде топтолгон буюм далил зат токтомунун негизинде жазык иштин ичинде топтолгон бардык материалдар терең изилдеп юридикалык баа берүү менен жогоруда өкүм кабыл алган. Соттолуучуга 15 жылга эркиндигинен жаза берүү боюнча Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 130 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3-4 пункттарында 6 категориядагы эркиндигин ажыратуу жазасы белгиленген. Ал эми башкача айтканда 6 категорияда эркиндигин ажыратуу жазасы бул эң жогорку жазасы 15 жыл белгиленген. Ошондуктан биринчи инстанция соту тарабынан ошондой өкүм кабыл алынган. Эгерде жогоруда өкүмгө наразы тарап болсо, апелляциялык тартипте даттанууга укугу. Ош шаарынын тургуну Кыялбек Жалилов 40 жашта болгон. Ал экинчи топтогу майып болуп, үй бүлө курганга жетишкен эмес. Маалымат катары айта кетсек, жабырлануучуларга күнөөлүү Алтынбай Бектемир уулунан 204.928 сом материалдык чыгым жана моралдык зыян өндүрүлгөн. Биздин канал бул боюнча күнөөлүү делген тараптын пикирин угууга даяр. Жакшылык болсун, президент жакшы болсун, эми ушуну сиздер ушу. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош шаары.